Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан айыл аймагынан алынган кызыктуу окуяларды, ийгиликтер, жерлерде жаралган ар кыл маселелер туурасындагы сюжеттерди камтыган элет программасы. Анан алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттемекчи таластыктардын быйылкы төө бурчак маселеси. Бул өсүмдүк кандай баада сатылып жатат? Так маалыматты ким айта алат? Агайыңды жаман деп тууганды кайдан табасың? Мектеп жетекчиси менен катардагы мугалимдин араздашы эмнеде? Эмне үчүн бизге үлгү насаатын айткан мугалимдер өз ара мамиле түзө албай жүрүшөт? Табиаттын жагымсыз жагдайлары, Сүлүктүү шаарындагы жер титирөөдөн жарака кеткен үйлөрдү жергиликтүү бийлик көңүл борборунан четте калтырууда. Ошол жылдын октябрь айынын аягында болгон жер титирөөнүн очогу Афганистанда катталып, Кыргызстанда жердин силкинүүсү байкалганы менен жабыр тарткандар болгон эмес деп айтылган болчу. Бирок ошол жер титирөөнүн кесепетинен Сүлүктүү шаарындагы 20дан ашык турак жайлардын дубалдары жарака кеткени тууралуу жергиликтүү бийликке арыз түшкөн. Тилекке каршы ал арызды бүгүнкү күнгө чейин тиешелүү мекеме карай элек. Жада калса көңүлгө да алган эмес. Баткен облусуна караштуу Сүлүктүү шаарындагы жабыр тарткан жагдайлар турасында кийинки материалда. Сүлүктүү шаарынын тургуну Асылкан апанын үйү октябрь айында болгон зилзалада дубалдарынан жарака кетип, жашоого жараксыз жана кооптуу болуп калган. Эненин бул үйүндө кенже уул үй бүлөсү менен жашайт. Кыштын күнүндө үй жараксыз болуп калган Асылкан апа жардам сурап жергиликтүү бийликке кайрылган. Тилекке каршы бул кайрылуунун кайрыгы жоопсуз бойдон келатат. Эрте менен заявление жазып бардым. Барсам общий залга коюп коюң деди. Ошондо депутаттар менен чогулуш кылып жаткан экен. Ошол болду. Онун кийин эртеси барып дагы жаздым. Кол коюп берди. Бишкекке кеткен экен, эр келип общий залга тапшырың деди. О жанымда турат. Битте тапшырдым болду дедим да. Барсам дагы эле айтты. Бу жерде мен өзүм телевизордон көрдүм. 5,5 балл болду эле. Барсам 4 балл деп айтты. Эми Бишкекте 4 балл дегендир да. Булар болсо айтты, биз 4 балл болсо карабайбыз деди. Неме кылсаңыз ошо кылыңыз. Биздин колубуздан эчтеке келбейт деп кайтарып жиберди. Жашы 70ке барып калган Асылкан апа жалгыз болгондуктан айласыздан Сүлүктүү шаарындагы жергиликтүү бийликке кайрылып, ал тургай өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сүлүктүү шаарындагы кызматкерине да арыз жазып жардам берүүсүн суранган. Бирок бул аракеттен да майнап чыккан эмес. МЧСтин баласымыш. Ошо акимат иштейт экен. Ана бүгүн дагы эже баратам деп туруп кебейди, баратам. Кече да баратам дейт, балдарым айтам, азыр келет балам дейм, кебейт балам. Мени эмнеге алдайт? Мен ушинтип 70ке кирсем, мени өзүмдүн балдарымдан кичине бала алдап отурса, уят эмес. Асылкан эненин уулу Медербек жубайы жана 2 кичинекей ымыркайы менен Кудай сакта деп оозунан келме түшпөй, жанын тобокелге салып, күндүн сууктугуна карабастан мешине от жага албай отурат. Медербек оорукчан болгондуктан үйүн оңдомок турсун, бала бакырасын араң багып келет. 25 октябрда болду, 25 октябрдан 20 ошол күнү болгон. 26-25 ошондо болгон. Ошодон бери мына отурабыз ушул үйдө. Эми от чакканга дагы мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошо араң эле отурабыз ушул үйдө. Эми дагы бирдем болуп кетсем баары эле күйүлүп калат го. Билбейм, өкмөт жардам бербей, ошо канча эле барды, акиметте канча жолу бар, бир эмес, эми бир ушу жалган айтпасам бир 10 жолу барды окшойт. Барат, кайра ана барабыз, мына барабыз деп эле келебиз деп айтат. Жок, кече дагы келебиз деп аткан, келген жок да кече дагычы. Биздин чыгармачыл топ Асылкан апанын арызынын негизинде, аны менен кошо алгач өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сүлүктүү шаарындагы бөлүмүнө кайрылсак, ал жерде тиешелүү кызматкер жок болуп, жооп алууга да мүмкүн болбоду. Bizde emez. Bizdeki bu bala yok. Kelgen yok. Onu ben bilmem, ben başka sistem var. Ben özüm başka işlerim ben asker komiseriyattan geldim. Sizler MÇS mi? MÇS mi? Sizler onu çarpıtıp gidiğinizler, ama kelgenler bilmem yakınımızda. Андан соң шаардын мэрине кайрылдык. Ал эженин жардам сурап кайрылганын айтып, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын корутундусу чыкмайынча жардам берилбей турганын билдирди. Биз кап менен да кайрылганбыз. Бул айтып атышат. 6 балдан жогору болсо биз барабыз деп. Демек мониторинг отделдин башчысына ошентип жооп берип атышат. Демек мониторингдин келишкелебеши бул жок эмес керек. Бирок келет. Келбесе бул ушул жарандарга биз жооп беришибиз керек.
Ошо 27 адам кайрылган, биз көрүп, ушундай өзүбүздө өкмөттүн токтому бар. Мына токтомдун негизинде өзгөчө кырдаалдар учурунда ушундай шарттары бар. Ошо туура келбейт, кишинин тирешинен үйдүкү жарыгы киши, жаракасы кишинен экен. Эми мен айтам го, бизге мониторинг корутунду бермейинче мен калган толук айта албайм. Асылхан апанын үй бүлөсүнөн башка дагы Сүлүктүү шаарында 28 үй бүлөдөн жер титирөөнүн кесепетинен жабыр тартышкандыгы туурасында арыздар түшүптүр. Бирок эмнегедир жер титирөө Сүлүктүү шаарынан 1,5 миң чакырым алыстыкта жайгашкан Борбор калабызда 4 балл болгонуна байланыштуу мониторинг жүргүзүлбөйт экен. Ал эми Сүлүктүү шаарында жер титирөө 5-6 балл болгону катталган. Географиялык абалын эмес, Борборго салыштырмалуу ал эске алынбайт деген тыянак чыгарышып жатат эксперттер деп жергиликтүү эл айласы кетип турган чагы. Төө бурчак тоодой үмүттү актабады. Ар жылдын ушул маалында таластык дыйкандар адатка айланган арманын айтып келишет. Баягы эле Баялынын таягында болгон бурчактын баасы чыкпай, эмгегинин акыбетин көрө албаган элеттиктер эл башында жүргөндөрдүн эсинен чыгып калгандай. Буга чейин дыйкандар түшүмдөрүн арзанга сатып келишсе, эми быйыл экинчи көйгөй пайда болуп турат. Аны кабарчыбыз жеринен барып иликтеп, ала толук дыйкандардын абалы менен таанышып келген. Абдумуталип айке төө бурчагын сата албай 2 күндөн бери убара. Жүктөлгөн жүгүн баасы чыкпай. Чыкса да сатып алуучуларга жете албай кечинде кайра келет. Бүгүн да төө бурчагын тобокелге салып жаткан кезде. Мынау типке чөгүнү ной апардык элек 29тан 28ден да албай койду. Эл көп болду одан. Акча жок дейт, тиги дейт, бу дейт. Чаңын өзүнчө, жаманын өзүнчө девяткасын алабыз дейт. Эми бизде андай болбойт кээде. Мына азыр 29тан эч ким албай атыр. Таластын новыясын. Biz avdan bu yıl kıyınaldık. Geçen şunça noyamda aparıp no maçta menen. Kayra gelip Күнжамырда berge jayıp tünde japtım. Күнжап жиберди. Kıyınaldık bu yıl avdan. Kanday kılabız bilbeyim. El avdan kapı olatat. Айтылган арман бул болсо айлыктардын амалын алты кетирген төө бурчак алуучу жери кандай болду экен деген суроо туулат. Анын жообу бул жерде жатат. Бакай-Атай районунда төө бурчак алуучу жалгыз ири ишканалардын бири. Сырты минтип жымжырт көрүнгөн менен ичинде эс калтыргандар көп. Мында алынып жаткан төө бурчак кылдат текшерилип, 3 жол электен өтүп жада калса чаңы да өлчөнөт экен. Анан барып баасы чыгат. Баа демекчи буга чейин өкмөт башчы аймакка келип, бааны 35 сомго көтөрдүк деп төш какканы бар эле. Бирок бүгүн баа башка дейт сатып алуучулар. Буга чейин биз 35тен алдык. Кечөтөгүн баштап 19-нан баштап 33гө түштүк. Себеби конкуренция жок, алуучу жок, фирмалар жок. Көпчүлүк фирмалар эл журт баягы митинг кылып, ызы-чуу кылгандан кийин жакшы фирмалар кетип калышты. Мындай болсо иштебейбиз, ала албайбыз деп. Негизи рынокто, базарда тынчтык болуш керек эле. Тынчтык болсо бул баа өзүнүн өзү эле балким ушуга келмек. Жана доллар көтөрүлдү. Ана мына деп атышат. Ушул баага өзүнүн ызы-чуусу жок эле. Ушул баага келип дажы мындан өтүп кетмек. Эгер жана фирмалар кетип калбаганда. Сатып алуучулар аз болгондуктан кезек күтүүлөр пайда болот. Айласы кеткендердин арасында Бүбүсар эже да бар. Аны минтип сууктан ийнин кушурганы 2 күндөн бери ушул жерде жүргөнүнөн кабар берет. Башка фирмалар деле ушинтип алса болмок. 200-300 эле килограмм алып атат да. Биз 2 суткада уже тоңто бүтүп калдык. Бир кап, 2 кап менен серемден келе албайт экен бергечи. 1 сутка тура албайт да. Мына азыр деле bir inamарка машина келди, без очередь мен 10 кабым бар дейт. А сен 10 кабың болсо тур очередке деп мен аркага турушуп койдум. Барысы ушул укат ушундай болот. Кырмандын кырында кезек күткөндөр бул болсо, ал эми анын сыртындагылар андан көп. Окач менен турмаш менен ушундай күн суук. А булар мына өстөр абет болду деди, жап койду 12-де. Эми булар 3-те чыгат. Мындагы дыйкандардын кербендерин кээси 2 күндөн бери тургандар бар. Алардын да айткандары ачуу. Биз келберге өчөткө турабыз. Түрмө түндө кечиндеги саат 7-жеринде турабыз дагы, түрмөнү турабыз. Кара Бура районунда биякта. Айрдан бир 3-4 жерден алып атат, тынбайт. Эң биринчи көтөрүштү ошолор баштаган. Ошо үчүн эле ошол жактан көбүрөөк алабыз. Биз да көтөрүшкө чыгыш керекпи? Мына элдин 99% кредит менен. Жана аштойду го, эртең апарабыз деп коесуң акчаңды. Аны кредиттен күтпейт экен да, аны сөз төгүш керек экен. Айтканы ба одасына туруп 35 деди, 35ден алса жакшы болот эле. 35 эмес, 33гө чыгып койду. Баан темир сайрып келип туруп, келгенде көтөрүлөт экен деп мына талас сүйүнсөк, наоборот 33гө түшүрдө кетип калды. Эмне деген?
өкмөткө ишеничти болбой калды бул заманда. Мындан кезек күтүүнү каалабагандар же бул жердин элегинен төбүрчак өтпөй калгандары жеке алуучуларга алып барышат. Бирок мындай жайда албетте баалар төмөн. Жана да аларда ар дайым акча боло бербей жабылып калгандары бар экен. Камерага карап сүйлөгүсү келбеген алуучулар өкмөт бир бааны койгону туура эмес дешет. Сүйлөгөндө сөздүн ачыгын айтканда бул туура эмес болуп. Сөздүн ачык сөз. А эмне үчүн кошумча пункттар ачкан болбойт? Кандай тийип атпайбы? Алсаң мынчадан албасаң жапкылат. Дыйкандар төбүрчаган өткөрүүдө жер элиги тууралуу көйлөктөрүн жана башка далилдүү кагаздарын айыл өкмөтүнөн алуу керек. Аларга азап берген өкмөттүн бул кылыгы көрсө алардын дыйкандарга болгон камкордугу туура. Биз ошо фермаларды 35тен аласың, но бирок карапайым элден ал. Тонналап алып келгенди албайсың. 500 килограмм шейин ал, 5 кап, 10 кап дегендерди ошолордон ал. Анан кийин ошондо дагы 10 каптан дегенде дагы эме эл ар түрдүү да 5 кол бирдей эмес. Аны дагы ошо ортомчулар деле алып келип туруп, биринин артынан бири эле 10 каптан машинеге жүктөп алып келе берсе деле мөөнөт эле карусель кылып. Ошентип келсин деп туруп, биринчи убакта биз ушуну киргизип атканда хоть айыл өкмөттөрүн да койгонбуз ар бир точкага өкүлдөрүн. Ошол жерден бир справкаларын да бергиле. Тастыктагыла, да бул өзүнүкү, өзү эккен дегендей да. Бир ушундай кадамдарга да барышка мажбур болдук. Төбүрчактын баасы 35 сом болгондо дыйкандардын аз да болсо көңүлүн көтөргөн. Бирок буга бирөөнүн көзү кызардыбы? Же чынында эле ала толуктардын алтынына суроо талап азайдыбы? Баа төмөндөп кетти. Бул учурда биз эч кандай таасир бере албайбыз дейт өкмөт өкүлү. Быйыл ушул төбүрчактын баасы жакшы көтөрүлбөй атат. Эл ичинде дагы нааразылыктар бар ушул боюнча бааны көтөрүп бергиле. Баа көтөрүлсө жакшы болот эле башка. Биз түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп, алар менен түздөн түз контактка барып, өзүбүздө барып жолугуп, алар келгенде дагы эч кимисине биз жок дебейбиз. Баары менен жолугушуп түшүндүрүп атабыз. Төбүрчактын баасы биринчиден аны Кыргызстан койбойт. Талас эмес, даже биздин Кыргыз өкмөтү койбойт. Бул биржалык товар болуп эсептелет. Мунун баасы биржада аныкталат. Ишенген кожонун кобураганы бул болсо электиктердин эртеңи кандай болот? Бул суроонун жообу бийлик жолунда жүргөндөрдүн жоонун тырмаары чын. Абалды алдын алуу боюнча Айыл чарба министрлиги дыйкандарга төбүрчактан башка өсүмдүккө өткүлө деп жазбашын эскерткен экен. Бирок аймактын дыйкандары көп жылдан бери өсүмдүктүн бул түрүн өстүрүп, айыл чарба техникаларын баары төбүрчакка багытталган. Башкасын айдап, өстүрүп жыйноого кол кыска. Демек өкмөт бул сөздү айтаардан мурун дыйкандардын шаштысын кетирбей шарт түзүп берсе болмок экен. Эми деле жаз келет, мүмкүн ойлонушар. Мугалим менен директордун тиреши Жумгал районундагы Байзак айылындагы Асылбек Молдокеев атындагы орто мектебинде бир топ жылдан бери эмгектенип келген мугалим иштен алынышын директор тарабынан куугунтук деп атап нааразычылыгын билдирүүдө. Бирок мектептин жетекчилиги анын кызматтан алынышынын артында эч кандай жеке кызыкчылык жок экенин айтып, мугалим кызматты кабалын кыянаттык менен пайдаланганын айтып жооп кылат. Мектептин башка кызматкерлеринин айтымында ал экөөнүн ортосунда көптөн бери пикир келишпестик болуп келген экен. Мугалим менен директор эмнеге араздашып келген жана эмне үчүн мугалим кызматтан алынды? Бул суроого кабарчыбыз жеринен барып жооп издеп келген. Байзак айылынын базары. Мындагы ар бири өз түшүмүн өткөрүүнүн аракетинде. Алардын арасында тамчы үлеже да бар. Бирок ал базарга быйыл гана чыгып отурат. Буга чейин мугалимди кесипти аркалап келген. Базардан байыралган жаңы сатуучу мектептин артына калганын адилетсиздик деп баалайт. Анын себеби мындайча экен. Өзүмдүн кайнымдын баласы окуйт. Түштөн кийин сабактан кийин барып жардам берип койчу балам деп жайкарга кайрылдым өзүмдүн. Анан жайкардын балдары дагы ошол сыяктуу какая разница жайкардын үйүнө барып жардам бергени, что биздикине келген. Анткени жайкардын атасы менен менин жолдошум экөө бир тууган. Анан ошентип келип балдар жардам берип кетти. Сабактан кийин 4 бала келип 1 саат жардам берип кетишкен. Аны мен да кылмыш катары деле көргөн жокмун. Чындыгында мен бул одоно мыйзам буздум деп дагы эсептебейм. Байзак айылындагы Асылбек Молдокеев атындагы орто мектеби. Тамчы кележе мына ушул билимканада эмгектенип келген. Эми минтип мектептин артында калып калышынын себебин директордон көрүп келет. Анткени ал буга чейин мектеп жетекчилигинин каржылык катачылыктарына каршы туруп келген экен. Күн сайын эле акча чогултуу проблемасы чечилбей калды биздин мектепте. Анткени тиги телевидениеда коррупцияга каршы күрөшүү, мектептерде акча чогултпасын деген информацияны бир кулагыбыз менен бияктан угабыз деле, мектепке келгенде эле ошол көрүнүштү өз көзүң менен көрүп атсаң, анан кантип көзүңдү жумуп алып, билмексен болуп коркуп басып жүрөсүң. Анан мен действительно ушул мектепте ушул болуп аткан фактынын үстүнөн иштей баштадым да. Эмнеге чогултуп атабыз бул акчаларды десең, ремонтко, анан тиге, анан буга ушундай көп сөздөр болуп кетти да. Мугалимдерден, Мугалимдерден, бизден чогултат.
Айлам кетип бербейм деп жазып койдум эмеге жана. Мектептин алдында айтылган арман болсо анын ичиндеги жооптор кандай болду экен? Бул суроо менен мугалимдерге багыт алдык. Эмнеге салып атасың? О жерде орто жолдо мугалимдердин спесине асып атасыңар, мисалы үчүн. Жамаат жалпы 87 адамдан турат. Мугалим менен директордун тирешинде ким күнөөлүү деген суроо. Алардын ары бери айтылган аңыз кептердин аркан таштайт. Мындай ызы-чууга чыдабаган мугалимдер тирешүүнүн тишине кабылып калгандай. Мен айтайынчы, тамчы гүлдү мен мисалы үчүн сабагын айтсам, сабагын жакшы берет. Мен ал сабак жагынан жаман айта албайм. Ал эле болгон нерсеси мугалимдерге эле асыл берген жамандоо ушунунчу. Эми кайра момундай чуручуу чыгып атат. Коллектив орто жолдо жолу коллективди кыйнатышат. Экиде урушса ортосуна чымын өлөт. Булардын кандай өчөштүгү бар экенин мен билбейм чын эле. Тамчы келечек башында бизге окуучулардан сабактан кийин суранып огородун иштеткенин айткан. Бирок мындагы мугалимдер анын кылган кылыгын башкача баалашат. Менин классымда менден улук саат сурабай туруп математика сабагынан 4-күнү 4 саатта ушул класска мен класс жетекчимин. Бирок мага бир ооз айтып сурабай туруп, сураса деле окуу процессин сырыф кылбаш керек да. Окуу процессин сырыф кылып туруп, математика сабагынан алып кеткен 4 окуучуну. Бир ата-эне 11 А классынын ата-энеси арызданып телефон чалды директорго. Баламдын колу экзема эле. Мен өзүм чаң оокаттарын үйдөн жасатчу эмес элем. Эгерде сиз тамчы гүлгө чара көрбөсөңүз, мен сиздин үстүңүздөн чейке рай администрацияга арызданам деп телефон чалды. Анан телефон чалуунун негизинде биз администрация изилдеп натыйжа чыгарганга иштей баштадык. Мына ошентип булчулган окуя алгач коллегиялык жыйында каралып, акыр аягында райондук билим берүү бөлүмүндө чекит коюлат. Мугалим иштен алынат. Албетте ага жеңил эле чара көрүлсө болмок. Бирок мындай олуттуу чечимдин да себептери бар экен. 3 кишиден турган комиссия түзүп иликтедик бул боюнча. Иликтесек, ошо айтылган нерселер, жана картошка кастырганы, помидор тедиргени, жанагы өсүн уюлдук телефонуна эдиниси салдырганы, подарка алгандардын баардыгы тең ошо текшерүүнүн жыйынтыгында белгилүү болду. Бизде эң жогорку органыбыз эле жанагы райондук билим берүү бөлүмүнүн совети болот. Совет 9 мүчөдөн турат. Ошо 9 мүчөнүн 6 катышты. Экөө себептүү бирөө окууда болуп калды, бирөө семинарда болуп калды. 6 катышты дагы ошол жерден ишин карадык дагы 83 статьянын 8 пункту менен кетирдик. Чындыгында мугалимдин окуучуларды сабак учурунда эмес, жада калса андан тышкары да өз кызыкчылыгынан жумшоо укугу жок. Мындай жоопту аталган мектептин директору бизге ооруканада жаткан жеринен берген эле. Ал эми кызматтан алынган мугалим айткан каржылык катачылыктар жөнүндө директордун жообу мындай болду. Эми иштеше албайм да балам. Законго ылайыктуу чарасын мен билгенден алды. Закон туура эмес десе, анда билбейм. Анда дагы эле жогорку инстанциядан звонить этирип, көрүнгөндү салып, кайра жумушка кирет деген нюансты айтса, анда мен закондун анда ошондо ишенем. Ошо финансылык мүчүлүштөр кетти дегендеги жазылган арыз балам 11 жерден текшерүүдөн алынды. Акырында антикоррупциядан келди, СМБдан келди, 11 жерден келди. Менин ошол алар мүчүлүш деп эсептеген нерсе, мен коэффициент трудового участиеден ар бир мугалимден 200 сомдон чыгартып, жана сиздер көргөн кой койгон мектептин залына кой койгон дорожканы салдырып койгон күнөөм болду. Сиз мугалимдердин чөнтөгүнөн алгансыз дейт. А мен аны педсоветтин чечими менен ар биринин колу коюлган негизде чогултулуп, анан кийин алынган дорожка. Мектеп, тарбия талаасы. Мында бир гана окуучулар эмес, оюн орунту айткандар деле сабак алчу жер экен да. Эгер окуучу ката кетирсе, журналдагы баа менен жазаланса, ал эми мугалимдин жазасы катары анын эмгек китеби жабылат тура. Катуу сөгүш берип койсоңор деле мындай бул деле тиги результат болмок да. Мен ишимдин туура эмес, мыйзамсыз ишимдин результаты болмок. Анан мындай адамга шанс бериш керек да. Анан мына ошонун баарына кыркып мыйзамсыз мен азыр айлам кетип үйүмдөгү помидорлорду үйдөн деле алышчы. Эми көбүрөөк реклама болсун деп мен эмеге алып чыктым базарга. Мындан кийин постоянно базарга алып чыкканга мажбур болуп отурам. Эмне кылам? Атайын кесипке багыт көрсөтүүчү мугалим, 5 жылдык билим, 20 жылдык тажрыйба. Эми ал колдонулбай базарда калды. Ансыз да аймактарда мугалимдер жетишпей турганда, албетте бул аянычтуу болот.
Каракулжа районунун Жетимдөбө айылында чоң майрам болду. Анткени айылдын 15 жылдан бери авариялык абалда турган мектебинин имараты жаңыланды. Учурда 160 бала окуп тарбияланууда. Жаңы интерактивдүү доскалары бар заманбап жасалгаланган мектептин ачылыш аземи болуп, кызыл лентасы кесилди. Жагымдуу самалыкка кабарчыбыз Гүлжан Алтымышбаева катышып келген. Тоо коюнуна жайгашкан алыскы аймактардын бири Ош областынын Каракулжа районуна караштуу Жетимдөбө айылынын мектеби жаңыланып, анын кызыл тасмасы кесилди. Окуу жай 160 орундуу, заманбап интерактивдүү доскалары, компьютердик класстары жылытуу системасы менен балдар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөн имараттын ачылышы чакан салтанат менен белгиленди. Мектептин курулушуна канча каражат сарпталганы ачык айтылбайт. Анткени каржы булагы мамлекет эмес, араб элинен берилген кайрымдуулук жардамы. Бул бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын Кыргызстандын аймагында курган 28-чи мектеби. Жана ошондой эле ассамблеядан маалымдагандай, дагы бир мектептин имаратынын пайдубалы башталыптыр. У нас общий на сегодняшний день 27 школ. Бүгүнкү күндө жалпысынан 27 мектеп курулду. Мынакей жаңы мектепке биринчи ташын койдук. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Каракулжа алыскы райондорго кирет. Жолдордогу катаал, элдер көп жашайт. Жаш балдарга да мектеп керек. Бирок алар 5-6 километр жөө басып мектепке келишет. Кышында өтө эле кыйын болот. Жол болсо алыс, өзгөчө эрте менен кыйналышат. Таштан Суранбаев атындагы бул орто мектептин мурдагы имараты 1958 жылы ашар жол менен курулуп, 15 жылдан бери авариялык абалда турган. Көп жылдар бою адам өмүрүнө кооптуу болсо да, кичинекей бөбөктөрдүн өмүрү тобокелге салынып, окуу процесси жүргүзүлүп келген. Азырда мектептин биринчи имараты жаңыланып, экинчи корпусу эски бойдон калууда. Мурда биз эски мектепте окучубуз, ал эски болчу, ага көп жыл болду. Азыр мына жаңы мектеп түштү. Бул мектепте биз 11-чи класс бир жыл окусак дагы абдан сүйүнүп атабыз. Кичине болсо дагы жаңы мектепте окуп калат экенбиз. Ушул убакка чейин биздин мектеп 1958 жылы ашар жолу менен бүтүрүлгөн аябагында эски типтеги мектеп болчу. Бул ушул муундардын заманбап билим алуусуна үчүн биз көптөгөн жогорку бийлик жетекчилерине ар кандай билдирүүлөрдү, каттарды жазуу менен бирге 160 орундуу мектеп бүтүп бүгүнкү күндө ушу пайдаланууга берилип отурат. 7 окуу каанасы бар, бир компьютердик класс, бир жетекчинин классы. Аталган айыл өкмөттөгү дагы 4 айылда мектептердин абалы начар. Кээ бири капиталдык ремонтко муктаж болсо, кээ бирлерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери авариялык абалда деген бүтүм чыгарып берген. Андыктан аларды да жаңылоо убактысы келди дешет жергиликтүү тургундар. Бул жакта 4 айылдын мектеби кандай абалда азыр? 4 айылдын мектеби бирөөсү оор абалда. Авариялык сымада булардан ошо директорлори какшап эле жүрүшөт. Буларды да жакын арада чечилет. Келирки жылы ошол кеңеш мектеби башталат деген да сөздөр бар. Анда авариялык абалда болсо кооптуу экен да. Кооптуу. Өлкө боюнча учурда мектептердин 50%га жакыны эскилиги жеткен абалда. Билим берүү жана илим министринин берген маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө өлкө боюнча быйылкы жылдын тизмесине 273 мектеп кирген. Алардын 110-унун курулушу этап-этабы менен жүрүүдө. Ал эми 50 мектеп жылдын соңуна чейин бүтүшү пландалган. Бул мектептердин курулушу республикалык бюджеттен каржыланган. Гүлжан Алтымышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Ош областы атайын элет көрсөтүүсү үчүн. Бир мектепте эки мугалимдин келишпестиги өзүлөрүнө гана эмес, айланадагы балдардын психологиясына да терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Жада калса бир үй бүлөдө ата менен баланын, эне менен кызынын ортосунда да келишпестик пикирлер пайда болот экен. Эгерде сиздерде жүрөк өйгөн маселелер, кызыктуу сунуштар, ийгиликтер болсо, экрандагы телефон аркылуу биз менен байланышсаңыздар болот. Сиздер жарым саат бою элет программасын көрдүңүздөр. Кайрадан дүйшөмбү күнү 21:30 эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.